Мигранттын балдары. Өтө өкүнүчтүү мигранттын балдарына. Тарбияны мээримди өзүнүн апасы гана, атасы гана бере алат да. Окусаң ыйлайсың да кадимкидейчи. Тагасынан зордукталган. Өзүнүн бир тууган абасынан мен апам да билбейт, атам да билбейт. Мен аларга айтсам ишенбейт. Кийин чоңоюп өздөрү үй бүлө кургандан кийин ичинде чоң тешик боштук калып кетти да. Ошо боштукту толтура албай кыйналат да. Мен апам биринчи жолу элик жетиге чыкканымда мен кызым мен сени жакшы көрөм деп айтты дейт да. Апасына мен сага ишенем балам, сенин колуңдан келет деген сөздөрүн уккан бала канчалык кыйынчылык болбосун алдыга жылган оңой болот да, ийгиликке жеткен оңой болот. Ой кыйкырба, ой жүгүрбө деп элечи балдарды кыймылдатпай эле отургузгубуз келеби эмне? Чоң бир серьезный киши болуп отуруш керек. Азыр учурда дагы бир деги эле Кыргызстан боюнча мигранттын балдары, апасы, атасы бир жер алып үй куруп алалы же бир үй алып алалы деген максатта чет мамлекетке, айрыкча Россия жергесине кеткендер бар. А балдары чоң эненин, тайыненин колунда калып калган. Ал байкуш тайыненин колунда андан башка да бир эки баласынын жалпы жонунан бир 6-7 небере бар. Тайын өзү оорукчан. 6-7 небереге мээримин эмес бир сүйлөп жетишпей калат, ал каарыган, чарчаган. Мигранттын балдары ушул боюнча кандай психолог катары кандай дейсиз, кандай кеңештерди бересиз? Өтө өкүнүчтүү мигранттын балдарына. Тайыне, таятасы, чоң ата, чоң энелери балдардын ден соолугун карайт, кийим кечесин кийгизет, курсагын тойгузат, болду да. Аман эсен ушуларды тапшырсам деп тарбия беришпейт да аларчы. Тарбияны мээримди өзүнүн апасы гана, атасы гана бере алат да. Анан мен айтып өтпөдүмбү, балдарыбыз биз үй алгычанда, машина алгычанда күтүп турбайт да, чоңойбойчу. Кичинекей болуп турайлы, ата энем бүтүрүп алсын депчи. Азыр ошол мигранттын балдары чоңоюп, өздөрү балалуу болуп калышты. Ошолор менен көп жазышып калат. Ичтеринде боштук, таарыныч, кайгыруу, ата энебиз жок кандай кыйналгандарын жазышат. Андан дагы бизде ошол педофил деген аябай өнүккөн экен. Интернетке чыкканы бар, чыкпаганы бар. Менде Рана Ахматова деп Инстаграмда ошо элдин окуясы деген жерге сактап койгонмун. Окусаң ыйлайсың да кадимкидейчи. Кандай кыйынчылыкты көрүп чоңойгондор бар. Ошол биз таштап коебуз, мен апам карап атат да, менин кызымды мен өзүмдүн апама таштадым дегендер. Ошол кыз тагасынан зордукталган, өзүнүн бир тууган абасынан зордукталган, кошунасы, мен апам да билбейт, атам да билбейт, мен аларга айтсам ишенбейт, мен дегендер багы. Жалгыз тагам эрке болчу, 1-класстан 11-класска чейин менин колдонгон дегендер бар. Аны окуп алып, менин подписчиктерим да ыйлашат. Анан айттым, биз окуп алып ыйлап атабыз. Булар ошо менен жашап атышпайбы? Дейт, айттым да. Анан Ранажа муну мен апам да билбейт. Эми жарылыш керек болду да, бирне жаздым деп жазышат да. Өтө көптүгүнөн жүрөк кейди. Атайын ошол үчүн биз айылдарды кыдырганга мажбур болдук десем болот да, ошол нерсечи. Сиз мен апамдын үйүндө деген менен сиздин апаңыздын үйүндө бөлөлөрү менен чогуу жашашы мүмкүн, коңшу колондору бар, ошо инилериңиздин достору бар деген сыяктуу. Анан сен эмнеге айтпадың десек, мага ким ишенмек дейт да. Биз балдарга ишенбейбиз да, жаш балдаргачы. Жаш балдар негизи калп айтпайт да, калп айтпайт. Бирөө апасына айткан экен, мен эне менен уруштургум келип атат, көп оозуңду жап, эч ким укпасын деп койду дейт да. Ошентип кордолуп жүрө бергенмин дейт да. Азыр эми апаларыбыз менен сүйлөшпөйт, бизди таштап кеткен деп. Бир үй бүлө болуп жашаганды мен каалап, арман кылып чоңоюп калдым дейт. Ошол мигранттын кыздары, балдары дагы кийин чоңоюп өздөрү үй бүлө кургандан кийин ичинде чоң тешик боштук калып кетти да. Ошо боштукту толтура албай кыйналат да. Өмүрлүк жолдошун кыйнайт, ошолордон мээрим алгысы келет. Ал өмүрлүк жолдош канчалык бактылуу кылайын деп аракет кылбаса дагы ал бактылуу боло албайт да. Себеби бул жакта бактылуулуктун даны жок болгондон кийин ал бактылуулук пайда болбойт эч качанчы. Күйөөсүн кыйнайт, ошон үчүн көп ажырашуулар көп болуп атат, бирин-бири көтөрө алышпай. Кийин эгер жашап калган болсо, уруш талаш менен балдарынан чыгарат. Ошол боштукту толтурганы балдарына милдет кылып, балдарын кыйнап, мени силер бактылуу кылышыңар керек деген сыяктуу бактылуулукту ар жерден издей беришет. Бактылуулук негизи бир гана өзүндө экенин көбү билишпейт да.
шаарга барсам бактылуу болуп кетем, айылга жашасам бактылуу болом, чоң этаж үй салсам бактылуу болом деген сыяктуу эч кандай буюм, өлкө, башка жер которуулар бизди бактылуу кыла албайт. Сиз кайсы жерде болсоңуз, ошол жерден бактылуу болгуңуз, өзүңүз бактылуу болом деп чечим чыгарган күндөн баштап сиз бактылуусуз да. Эч кандай буюм сизди бактылуу кыла албайт. Сиз өзүңүз ушул жашап атканыңызга согуш жок, мисалы үчүн тынчтыкта эртең менен ойгондукпу, эртең менен турдукпу, биз өзүбүз тирүүбүз, көзүбүздү ачтык, жаныбызды карадыкпы, балдарыбыз ойгонду, күйөөбүз ойгонду, телефонду карадыкпы, жаман кабар жокпу, мына ошол бактылуулук да өзү негизичи. Анан көйгөй менде проблема деп эле проблеманы көп кылып айтып алышты. Өзү чыныгы проблеманы биз билбейбиз да. Ошон үчүн проблема деп максат коебуз. Ошол максатка кетип аткан жолубуздагы нерселерди проблема деп алганбыз да. Мисалы үчүн үй салабыз деп максат койдук. Үйдөгө усталарды жалдадык, уста багып атышат. Мен уста багып проблема менде, тамак кылышым керек менде деп. Сиз өзүңүздүн максатыңызга кетип атпайсызбы? Ал проблема эмес. Чыныгы проблема согуш болгондо, онкологический ооруп калганыңызда, айыкпайт деп жатсаңыз өлүм алдында, үйүңүз өрттөнүп кетсе, иштекеңиз калбай калган болсо, ачкачылык, бир эпидемиялар болсо, ошолорду чыныгы проблема деп айтсак болот да. Анан күнүгө өзүбүздүн максатыбызга кетип аткан жолдорду бул көйгөй деп айтпай эле ошол жолдон ырахат алышты үйрөнүшүбүз керек да. Бактылуулукту өзүбүз чечим чыгарабыз. Мен бактылуумун. Ушул уста багып атканга продуктларым бар, Кудайга шүгүр, кол бутум бар, өзүм кызмат кылып атам, мен өзүм үйүмө өзүм кызмат кылып атам деген сыяктуу өзүбүзгө дем күч берип бактылуу болуп жашашыбыз керек да. Анан ошо көбүнчө мээримге тойбой калган мигранттын балдары өмүр бою мээрим издеп жүрүп, ким жакшы сүйлөйт экен мага, бирөөнүн жакшы сөзү үчүн бардыгына даяр болуп атышат да. Бирөөнүн жакшы сөзү үчүнчү. Элдин сөзү, бирөөнүн сөзү аны эч качан бактылуу кыла албастыгын сезишпейт да. Бир эже бизде окуйт, 57 жаштамын дейт. Аябай ыйлап жазган экен. Мен апам биринчи жолу 57-ге чыкканымда мен кызым мен сени жакшы көрөм деп айтты дейт да. Анан ошон үчүн ар бириңиздер кызым чоңоюп калды дебей, балам чоңоюп калды дебей, күнүгө мен сени жакшы көрөм балам, сен мага керексиң деген сыяктуу сөздөрдү айтып, мен сени менен сыймыктанам деп айтып турушубуз керек да. Кичинекейинде биз дуа кылабыз го. Биз сыймыктанган бала бол, эл сыймыктанган бала бол деп дуа кыла беребиз, анан кийин чоңойгондон кийин аларды унутуп калабыз да, тинечи. Анан бала ошонун ичинде дайыма калып калат дагы. Мен ата энем сыймыктанган бала боло алдымбы деп деген нерсе ой дайыма жүрөктө өйт да. Ошон үчүн балабыз канча жашта болбосун сөзсүз мен сени жакшы көрөм балам, кызым деп айтып турушубуз керек. Анан биз күнүгө колдонгон сөздөрүбүз балага ички үн болуп чогула берет да. Биз күнүгө сүйлөйбүз. Мисалы үчүн мен сени жаман көрүп калдым, бала кылбайм, бар жогол деп ушуп коебуз да, эмкейде жазалап коебуз деп ойлойбузбу? Балабыз жүрөгү тилинет да, ал сөздөрдү чындап кабыл алат. Апам мени жаман көрүп калды, кантип кайта жакшы көрдүрө алам деген сыяктуу ойлойт. Анан колуңан келбейт, сен эмне муну кармап атасың, эбиң жок сенин деген сыяктуу сөздөрдү айта берген болсок, ошол сөздөрүбүз ички үн болуп чогула берет да балагачы. Эми элестетиңиз, кийин чоңойгондо бала баягы эле көйгөйгө туш келип калганда, иши жүрүшпөй отуруп калган мезгилде кайгырып отурганда баягы апасынын үндөрү угулат да балагачы. Сен колуңдан келбейт, сен дайыма ушундай эбиң жок, бир ишти кылба дебедим беле, мен сага ишенбейм деген сөздөр үндөрү угулган бала алдыга жыла албай кыйналат да, артка эле кете берет да. Эгер бала ички үнү жакшы, апанын жакшы сөздөрү менен толгон болсо, мен сени жакшы көрөм балам, мен сени менен сыймыктанам, кандай гана абалда болбосун, сен кандай гана кылык жоруң менен мен сени жакшы көрөм. Кайсы малда үйгө келсең биз сени кучак жайып тозалабыз. Сен бизге керексиң, сени биз күткөнбүз, сени ушундай жакшы көрүп чоңойтконбуз, мээрим берип, мындай эркелетип сүйлөгөн болсок, кийин кыйынчылыкка учураган баланын ошо ички үнүнөн ошо апасынын мен сага ишенем балам, сен колуңдан келет деген сөздөрүн уккан бала канчалык кыйынчылык болбосун алдыга жылган оңой болот да, ийгиликке жеткен оңой болот. Биз күнүмдүк эле биз маани бербеген сөздөр балабызга алдыга жылышына ушунчалык тоскоолдуктар жаратат да. Анан дагы айтып кетчү нерсе, бизде аябай кыргыздарда өнүккөнкүн келип аябай таң калдым. Балдарды эркелеткенде жымшыгым, делдегим, капкарам, сапсарым деген сыяктуу сөздөр менен баланын кемчилигин айтып эркелетишет экен да. Бул өтө туура эмес да.
Биз неме жубайлар деле бири-бирибизди. Жубайлар эми чоң адам да, бири-бирин түшүнүшөт да. Балдар болсо ошол жымшыгым, делдегим деген болсок, күзгө караганда ошо кула делдегенсип көрүнө берет дагы. Өзүн кабыл албай баштайт да. Баягы переходный возрастка келгенде өзүн кабыл албай кыйналат да. Анан өзүнөн дефекттерди издеп баштайт. Өзүнүн биз кемчилигин айтып эркелетип атпайбызбы? Жакшы сөздөр толтура го. Акылдуу мен деген сыяктуу жакшы сөздөр толтура. Анан баягы ошо мектептерге барып калганда айтышты, өспүрүм курактагы балдар, асын алган балдар мектептерге барып аттык. Ошол асын алган, өзүн өзү өлтүрүп алган өспүрүм балдардын окумуштуулар изилдеп чыккан 2 эле себебин изилдеп чыгышкан да. 3-үчүнчү себебин мен өзүм ойлоп коштум. Биринчиси өздөрүн кабыл ала албаган да. Өзүн кабыл албай күзгө каранса эле кемчилигин көрө берген бала акыры өзүн өзү өлтүрөт. Экинчиси келечегин көрө албаган бала. Келечегин жаркын элесин көрө албайт да. Себеби кээ апалар азыр налгандар аябай көп экен да. Мен биринчи эле алганда да баласын алдына коюп алып туруп, баласынан алып. Биринчи эле Москвадан келгенде биркекте адамдардын жүзү ушундай мындай налганда, бир нерсе наразы болгондой көрүндү да, маанайы жоктой көрүндү да. Анан бир магазинге кирип бир нерсе сатып алсаң деле ушундай урушуп кетчүдөй эле болуп туруп да. Анан алар деле баласын ары алып деле ошондой мамиле кылат да. Анан бала келечегин көрө албай кыйналат да. Бардык адамдар жалган, сени алдап коет, өкмөт жаман, ал жаман, мугалимдердин деле жамандай берет. Балдарды окуп аткан мугалим мектепте эч качан жамандабаш керек. Биз өзүбүздүн балабызга эле зыян болот да. Анан бардыгына жашообузга нааразы, кыйнала беремби деген сөздөрдү уккан бала андан көрө өлүп эле калбайм, апам ушунча кыйналды, мен деле ушундай кыйын жыл жашоого кеткенден көрө мен азыр эле андан көрө деген сыяктуу өзүнө өзү ас алгандар көп. Үчүнчүсү мен өзүм кошуп койдум, өлүмдү туура эмес түшүндүргөндө. Кичинекей балдар өлүм деген эмне, апа сиз өлүп каласызбы деп сурашат го, кызыгыпчы дегенде апасы каяктан айтпай мага. Аны кичинекейсиң сен азыр деген сыяктуу коркуп кетебиз, биз өлүм дегенде коркуп кетебиз да. Өз негизи өлбөчүдөй жашайбыз. Көбүнчө адамдарды байкасаңчы өлбөчүдөй эле бир укмуштай болуп жашашат. Анан бала өлүмдү сураганда өңү кубарып, көздөрү алайып, айтпа болду аны деген сыяктуу реакция берген болсок, бала коркуу калып кетет да, страхчы. Биз аны балдарга жакшынакы эле түшүндүрүшүбүз керек да. Ооба балам, өлүм деген нерсе бар, бирок мен азыр али бери өлбөйм. Мен сени чоңойтушум керек, мектепти бүтүшүң керек, 11 жыл мектепте окушуң керек, 5 жыл университетте окушуң керек, сен үйлөнүшүң керек, той кылабыз, анан сенин балдарыңды багышым керек. Мен дагы көп бар десек, балага, бай кичинекей балага аябай көп жыл көрүнөт. Анан жаман көп бар туруп, али бери өлбөй турбайды. Анан көңүлү тынчып калат дагы. Анан бала ал нерсени унутуп калат дагы, ойноп кете берет да. Биз ошол нерсени деле айтпай коркутуп биздин өңүбүздүн кубарганын көргөн бала ичинде страх пайда болуп калат да. Деген сыяктуучу. Анан дайыма башында өлүм жөнүндө ойлонуп баштайт да, бул нерсе эмне экен, апам корккон нерсе эмне экен деген сыяктуучу. Ошол нерсени да туура түшүндүргөнгө аракет кылышыбыз керек, коркпой. Демек, жашоосуна, коомуна кечке нааразы боло берген ата эненин балдары дагы көбүрөөк суицидке жакыныраак болот. Ошол эле кезде өлүм деген нерсени биздин динибизде деле бар го, өлүмдү эстеп тургула деп. Эртең өлө тургандай ибадат кыл, эч өлбөй турганда иште дейт, мисалы. Өтө күчтүү мотивация дейм да бул да. Демек, ушул жерден дагы кайра эле айланып келип өзүнүн динибиз, каада салтыбыз жардамга келет. Ооба. Өзү биздин каада салттарыбыз, үрп адаттарыбыз аябай жакшы. Илгерки макалдарыбыз дагы ушунчалык мааниси терең да. Өзү уккан адамга, мындай маанисин терең түшүнгөн адамгачы баардыгы туура өзү негизи. Эми дин дегенде дагы бир өтө олуттуу бир нерсе келип чыгып атат. Учурда диний тарбия бар. Көпчүлүк ата-энелер баягы эле тажрыйбасыздыктан, илимсиздиктен балдарыбызга урушуп, уртокмок менен, таяк менен намаз окутуп коебуз же бир зомбулук менен диний бир нерселерди үйрөткөнгө, жасатканга аракет кылабыз да. Диний тарбиядагы сабатсыздык учурдагы анын чечүү жолдору. Азыр динден жакшы кабары жок эле ата-энелер. Динден балам кабар алса, намаз окуса, ата-энесин сыйлаган бала болуп чоңоет экен деген сыяктуу нерсени алып алып эле балдарын сен ошо намаз оку, өздөрү окубаса дагычы
же болбосо кичинекейинен медреселерге берип коюп атышат. Биринчиден өзүбүз башташ керек балдарга үлгү болуш үчүнчү. Күндүгү эртең менен туруп намаз окуп аткан ата энесин көргөн бала бул норма жашоо ушундай болуш керек экен деп өзү эле ошолго үйрөнүп баштайт да. Жай намазды көргөн балдар өзү эле жайлыганда менин атамдын неберелери чоң ата шам болуп калды го, унутуп калбадыңызбы деп кыйкырып эскертип турушат экен. Алар уже көнүп калганда кайсы убакта шам келет, кайсы убакта сиз унутуп калган жоксузбу деп кыйкырып турушат экен. Жай намаздарды жайып, даярлашып, жандарына отуруп, өздөрү дагы кичинекей болсо дагы балдарга ата эне үлгү болуп бериш керек. Анан биз үлгү болбой туруп деле өзүбүз эч нерсени жасабайбыз. Ушу балдарыбыз бизди жакшы сыйлаган диндер адам болсо экен деп ошо 5-6 жаштан деле медресеге тапшырып койдук, жоопкерчиликти өзүбүздөн чыгардык, ошолор кантип тарбияласа ошентип тарбияласын деген жөнөтүп коюп атабыз. Анан кийин медреседен кайтып келгенде балдарынын психикасы терс жакка өзгөрүп кеткендигин байкаган энелер көп жазып атышат мага акыркы күндөрү. Азыр медреседе эми баягы медресени бүткөн жаш балдар жакшы окуйт, ооба Куранды келиштирип окуйт, арабчаны үйрөнгөн. Бирок баланын жаш балдардын психикасын жакшы түшүнүшпөйт да. Баардын катар отургузуп алып эле 6 жашар, 18 жашар балдарды отургузуп алып эле тозок жөнүндө айтканда кичинекей баланын психикасы көтөрө албай калат да, 6 жашар баланынчы. Анан келип алып түнү бакырып чочуп, туалетке кириштен коркуп, ийил ашып эле мен чоңойгондо баары бир күнөө кылам да, андан көрө азыр эле өлүп калбаймбы дешип өзүн элестетиңиз, 6 жашар бала уже өлгүсү келип баштаган. Бул өтө өкүнүчтүү, коркунучтуу, жаман нерсе. Ошон үчүн ата энелер баягы жоопкерчиликти башкаларга эле өткөзүп коюп, баламды ошол тарбиялап берсин депкен болбойт да. Баланы өзүбүз гана тарбиялашыбыз керек. Сүйүү, мээрим менен. Эч качан динге коркутуп алып келбеш керек. Тозок, шайтан сени карап турат, сени мындай кылып деген сыяктуу сөздөр менен. Биздин дин аябай эң бактылуулукка үндөгөн дин да. Эч кандай кыйынчылык жок. Сүйдүрүп, бизди жакшы көрүп, бейиш бар. Эмне үчүн бейишти айтып алып келбейбиз? Ушу негедир эле коркутуп үркүтүп алып келе беришет экен да. Корккон адам көпкө созулбайт да. Корккон үчүн эле окуйт дагы. Калган убакта таштап кетет да, көңүлү калган убакта деп туруп колун шилдеп кетип калышы мүмкүн. Сүйүп келген адам, сүйгөн адам эч качан таштабайт да. Ага бүт жашоосун арнайт, сүйүп келген адам динге аябай башкача бактылуу сезимдер менен жашайт да. Ошо коркутуп келгендер көбүнчө терс дин боюнча терс сүйлөп калышкандарды көрдүк. Коомчулукта деле азыр муну көбүбүз айта албай жашырган менен бул акыйкат, реализм. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей. Диндар үй бүлөлөрдүн балдарынын арасында динге болгон жек көрүү дагы көбүрөөк өсүп атыптыр. Бул дүйнөлүк практикада биздин өлкөбүздө жаңыдан башталып келатыр. Себеби бизге дин ачык эле айтканда 91-жылдан кийин келди расмий түрдө. Практикалык негизде 2005-2010дон башталды. Мисалы, сиздер да жакшы билсеңиздер керек. Мисалы, 90-2000 жылдары жоолук салынган же намаз окуган адамдар жок койсо эле өтө аз болчу. 2005-2010дордон дагы дин көбүрөөк жайылган үчүн ошол кездерде төрөлгөн балдар азыр 15, 20 жаштарга келип калды. Ушулардын арасында динге болгон жек көрүү сезими көбүрөөк жайылып кеткен дейт да. Дүйнөлүк практикада диндар үй бүлөлөрүнүн балдарынан агностиктер, атеисттер же болбосо оңдагы солдагы кызыктырбаган кайдыгерлер көбүрөөк чыгып кетти. Ушунун дагы таасири ошол сиз айтып аткан жанагы болушу мүмкүн да. Ооба, албетте. Коркутуп эле сен окуй калсаң тозокко түшөсүң, сен окуй калсаң антесиң, отко күйөсүң деп эле мындай жаман сөздөрдү айта берген бала психикасы чыдабайт да. Дейт, ушинтип өмүр бою коркуп жашабай эле деген сыяктуу таштап ийип атышат да. Бирок билимдүү көп билими бар диндер адамдардын үйүндө андай балдарына кыстоо, коркутпайт аларчы, аябай балдарын сонун сүйдүрүп алып келишет экен да. Чала сабатсыздар балдарын ошентип коркутуп алып атышат да. Айланып келип эле биз динибизди жакшы изилдебегендиктен бул. Ооба, жакшы изилдебегендиктен. Ошо азыр ошону айтсам айтпасам деп туруп калдым эле. Мен дагы Москвада бир эже менен таанышып калдым, чоң эже менен. Атасы чоң областта молдо болуп жүргөн экен, каары болуп. Азыр ошо башка динде айыл эже
себеби кызы башка динде. Христиан динге өтүп кеткен экен. Эмне үчүн өтүп кеттиң десе, мен өмүр бою ыстыракта жашап келдим, мен эми өзүмдү таптым, мен аябай мындай эчтекеден коркпой жашап калдым деген сыяктуу сөздөрдү айтты. Атасы дин адиси. Диндар, дин адиси экен. Ошол сыяктуу эми ачуу чындык сүйдүрүп алып келишибиз керек, өзүбүз үлгү болушубуз керек. Анан дагы келиндер көп учурда жазып калышат. Күйөөм бизге нан алып бербей, продуктубуз жок, даватка чыгып кетип ачык отурабыз, балам ыйлап атат. Биз тамак продукт кылып бербейсиңби десек, Аллахтан сурап отура бер, мен даватка кеттим деп. Эч качан биздин динибиз балаң менен аялыңды ачка калтыр, даватка чык деген жери жок. Үй бүлөнү караш керек, камсыздаш керек алгандан кийинчи. Бардыгын эле нерсеге билим керек да. Бала тарбиялаганга дагы, динди үйрөтүш үчүн, балдарыбызды жакшы жака үндөш үчүн. Азыр техникалар өнүккөн маал, интернет заманы болуп атат. Балдарыбыздан калышпай, апалар дагы өнүгүп өсүп турушубуз керек. Балдардан калышпай, балдар сураган суроолорго жооп бере албай калбашыбыз керек да. Анан бизде көбүнчө турмушка чыкты, 2-3 балалы болду, эми мен бүтпөдүмбү деген эле нерсе бар экен да. 35-40 жашында эми мен бүтпөдүмбү деп эле бардыгынан кол жууп отуруп калган болсо, эгер 40 жашында отуруп калган болсо, Аллах мага эгер 80 жаш берген болсо, дагы 40 жашын өлүмдүктө отурабы. 40 жашта кандай нерселерди кылса болот, көп нерселерди кылса болот да. Ошондуктан мен бүтпөдүмбү дебей, ар дайым ой, пулум жок, курска окуган дебей, бекер сабактар толтура YouTube каналдарда угуп, пайдалуу концерттерди көрүп отура бербей, YouTube'дан деле, Instagram'дан пайдалуу жактарын алса болот. Өздөрүнө бала тарбиясына жакшылап көңүл бурушса, биздин кийин Кыргызстаныбыз аябай өнүгүп өсүп кетишине көзүбүз жетет да, эгер жакшы балдар тарбияласакчы. Ушул жерден дагы бир суроо. Мисалы, кыз балдарды бир 7-8 жаштардан акырындан жолдукка, намазга кызыктырып башташ керек. Балдарды бир 9 жаштардан акырындан кызыктырып, мисалы 12-15 жашка келгенде ал робот эмес да, флешканы салсаң да намаз окуп калчу. Ошонун кайсы методикаларды, кайсы тактикаларды колдоныш керек? Кече эмес, ошо 5-6 күн мурун бир эже суроо берип калды эле. Кызы ошо 5-6 класста лак коем деди дейт да. Лактан эми болбойт, бизде динде болбойт лак койгон деп уруштум дейт. Анан мен айттым да, ошол мисалы үчүн кыз ойлонот да, мен лак койсом эле башкача болуп кетмекмин. Ошо мен башкача кылбай койду, апам тоскоолду кылып койду деп ичинен таарынышы мүмкүн да. Мен айттым, уруксат бере бериңиз дедим. Уруксат бериңиз, койсун. Ошол лакты коюп көргөндөн кийин деле болуп ичинен эчтеке жанып кетпейт, бактылуу эчтеке болбойт. Лактары өчөт, страшный болот, колдору кайта коет, кайта өчөт, жадайт. Анан бул деле эчтеке деле болбойт экенго деген сыяктуу өзү көрсүн да практика жүзүндө. Биз кичинекей эле ошол 4-5 класстан эле болбойт деп берген болсок, эмнеге бардык эле боло бербейт? Анда биздин диндин эмнеси жакшы деши мүмкүн да. Тыюу салган бир дин дегенде бир. Бардына тыюу салган деген жаман көрүү башталат да. Ошол мезгилде эле кичинекейинен элечи жаман көрүү башталат. Мен ушул уруксат бергенде мен сонун болуп кетмекмин дейт. Өзү коюп көргөн болсо сонун болуп кетпегенин көрөт. Бала өзүнүн көзү менен өтөт да бул нерселерденчи. Ошон үчүн бардыгына эле мындай кичинекей майда нерселерге, анча-мынча нерселерге өтө катуу тыюу сала бербей, биз түшүндүрүп, секин түшүндүрүп айтышыбыз керек да. Мисалы үчүн мен балдарымды телефон кармаганда телефон кармаба деп тыюу салган эмесмин да. Тыюу салган болсоң, сен биринчи душманың айланасың. Анан ортодо конфликт башталат. Телефон кармаба дебей эле кармай берсин, бирок бул жактан башкача мотивация берилип кете берсин. Сен эгер телефондо көп отурган болсоң, анда ийгиликке жете албайсың. Сен ийгиликке жетиш үчүн мындай иштерди кылышың керек, мына окушуң керек, графиктерди мындай түзүш керек. Секин балага жакшы жашоонун жолдорун, ийгиликке жетүүнүн жолдорун айта берсең, бала ошол жака көнүп кете берет да. Биз качан балабыз туура эмес иш кылганда, мисалы кружка сындырып койгондо, окуудан кеч келгенде аябай жинибиз келип, ошол мезгилде гана балдарыбызга кыйкырып, ушуатып акылдуу сөздөрүбүздү айткыбыз келе берет да. Акылдуу сөздөрүбүздү ал мезгилде бала укпайт да. Коркуу, бизден коркуп, жаман иш кылып койдум деген сыяктуу. Анан
жакшынап отурганда биз өзүбүз унутуп калабыз да, алар акылдуу сөздөрдү айтыштычы. Ошол жакшынап отурган мезгилде, чай ичүү үстүндө же магазинге кетип атканда, очередь күтүп турганда, автобус күтүп турганда, ойногону парктарга кетип атканда, машинада кетип атканда, ушундай сен ийгиликке жетиш үчүн, кийин убакыттың эркин болуш үчүн азырттан өзүңдүн кадамдарыңды баштай беришиң керек деген сыяктуу жакшы сөздөрдү, акыл сөздөрдү айта берген болсок, бала көрүнөт да. Биз баланы телефонду кармаба дейбиз. Эгер кармабаса эмне кылыш керек? Баланы башка жакка жумшаш, өзүнүн убактысын каяка кетиришин билбейт балачы. Ошого баланын убактысын өзүбүз бөлүштүрүп беришибиз керек. Кийинки суроо дагы ушул болчу, табигый түрдө ачылып кетти. Ийгиликтүү баланы кандай тарбиялайбыз? Же болбосо биз аталар көбүнчө каалаган тема баатырды кантип тарбиялайбыз? Бүркүттөй болгон, жолборстой жолунан кайтпаган, илбирстей изинен кайтпаган, бүркүттөй курч мүнөз баланы кандай тарбиялайбыз? Бул балдарды ийгиликтүү бүркүттөй курч балдарды тарбиялаш үчүн кичинекейинен биз сезимдерин жаппашыбыз керек. Сезимдерин жабуу бизде биринчи орунда турат экен өзү. Кыргызстанда биз кыргыздар баланы ыйлаба дейбиз. Тарынып калган болсо, тарынганды сага ким коюптур? Бас берака, сен кичинекейсиң го дейбиз. Балабыз менен кичине урушуп калсак, кел балам жарашабыз деген болсо, балабыз жок десе, бас берака, сен эмне эле болдасың деп аны алып келип өзүбүз каалаганда жарашып алышыбыз мүмкүн. Анан бир тойлорго эшитип барганда уялып калса, эмнеден уяласың? Тим эле уялчак болуп кетесиң да, үйдө баатырсың го, эмне жоодо жок деген сыяктуу элдин көзүнчө баланы шылдыңдайбыз, басмырлайбыз. Чочуп кеткен болсо дагы чочуба деп. Сезимдер биз менен кошо төрөлүп, биз менен кошо өлөт да. Эгер сезимдерин жок кылган болсок, биздин бир колубузду жулуп койгондой эле, бир мүчөбүздү жулуп койгондой эле нерсе болуп калат да. Сезимдерин тыйган болсок, роботко айланат да, ийгиликке жетише албай калат, көп нерселерди ачык айта албайчы. Анан бала ыйын тыйганда биз, мисалы үчүн, көз жашын токтоткон менен анын жүрөгүнүн ыйын токтоттук деп ким гарантия бере алат? Эч ким гарантия бере албайт да. Биз көз жашын тыйдык, болду, ыйлабай калды деп эле өзүбүз тынчтанып калабыз. Бирок балабыздын жан дүйнөсүндө согуш болуп атканын сезбейбиз да ошол убактачы. Ошол бала ыйлап атат да. Мисалы 5 жаштагы эркек бала ыйлап атат. Мисалы менин балам дагы ыйлайт. Мен ата катары жанагы эркек баланын ошондой ыйлаганын жактырбайм да. Акылым кабыл алса дагы сезимдер кабыл албайт да. Менин көз карашымда баягы ыйлабай монтип турган бир баланы элестете берем да, каалай берем. Ошо бала ыйлап атат, көзүнүн жашын төгүп бакырып атат. Эркек бала айрыкча. Эмне кылыш керек ошондо? Эгер ыйлаба дебесек. Ошо ыйына, мисалы үчүн, эмне үчүн силердин кыжырыңар келет? Себеби балалык кезде силердин ыйыңар тыйган. Ыйлаба депчи, эркек ыйлабаш керек деген сыяктуу биз. Мен ошол сөздү көп айтам да, эркек бала ыйлабайт деп айта берем да. Жок, анда айтпаш керек өзү негизичи. Айтпаш керек да. Эмнеге ыйлабаш керек? Эркек 5 жашар бала оюн ачык түшүндүрө албайт да. Ал өтө катуу сүйүнүп кетсе деле ыйлай бериши мүмкүн, өтө кайгырып кетсе деле ыйлай бериши мүмкүн да. Ошону эмнеге ыйлап атасың балам деп биз сураган болсок, сен азыр жиниңер келгенин бала билет да, анын огот эле сөзүн айта албай эле корко берет да. Анан биз дароо балага ыйлаганда айтабыз, сен ыйлаганда маймыл болуп каласың, жөн эле ыйлабасаң, сен күлгөндө жакшына болосуң, сен ыйлаганда эле маймылга окшоп каласың деп биз ыйын токтоткон аракет кылабыз. Анан бала ыйлаган жаман экен да дейт. Анан биздин жинибизди келгенин көргөн бала ыйлаган жаман нерсе турбайбы деп ой орнуп калат дагы. Анан башка убакыттарда эшикте ойноп жүргөндө, мектепте бир ыйлагысы келген учурлар келип калат да. Жаш бала оюн айта албайт да. Ата энесинен кичине алыстап кеткен, көрбөй калса деле ыйлагысы келип кетет, алар сразу ыйлап берет. Болбогон нерселерге да ыйлай бериши мүмкүн. Анан башка бирөөлөр ошол ыйлаганын көрүп калганда бала ичинен аябай кемсинет да. Менин маймыл болгонун көрүп калдым. Мен ыйлаганда атам мени ушунчалык жаман көрчү эле, ыйлаба дечи эле, башкаларга да көрсөтүп алдым, мен башкалар да мени жаман көрүп калды да деп ойлоп кысылып, өзүнүн самооценкасы төмөндөй берет да. Самооценкасы өзүнүн баалоосу төмөн адам мындай ийгиликке жетиши кыйын да. Эгер баланын 2-3 диплому бар болсо, университеттерди кызыл диплом менен бүткөн болсо, 4 тилди сүйлөйт, аябай билимдүү, бирок өзүн төмөн баалап турган болсо, ал ийгиликке эч качан жете албайт. Өзүн ошол чоң иштерге мен татыксызмын деп ойлойт, өзү билимдүү болсо дагы.
ошол баланын самооценкасын өлтүрөбүз да биз кичинекейден. Анан эркектерди сезимдерин сыртка чыгара албай, ошон үчүн биз апабызды мен сени жакшы көрөм деп айта албайбыз. Балдарыбызга деле жакшы көрөм деп айта албайбыз да, өтө эле эркелеп кетет, маңыранап кетет деп баатыр кылгыбыз келет да, бир мындай биз баатыр робот кылгыбыз келет да, көбүнчөчү. Антура эмес да, робот кылганда баягы эмоциясын көргүбүз келбейт да. Мындай сүрдүү эле болуп берсе болду, катуу эле болуп берсе болду депчи. Анан бул эмоция баары бир убактарда чыгып кетиши мүмкүн. Ошол эмоциясы чыгып кеткенде бала өзүн өзү жек көрүп баштайт да. Мен жаман иш кылып алдым деп күнөөлөйт да өзүн өзүчү. Ошон үчүн ыйлаган бул норма экен. Бала 10 жашар бала ыйлай бербейт да. Кийин акылына келгенде өзү эле ыйлабай калат да. Бул 5-6 жашар, 7 мектепке барган чагында бала ыйлайт. Бул ыйы эгер баланын ыйы бизди кыжалатып калган болсо, проблема бизде да, балада эмес. Биз балалыгыбызда биздин денебиз унутпайт да эч нерсеничи. Бизди ыйлаба деп урушкандыр катуу же уруп койгондор. Ошолорду денебиз эстеп кетет дагы, автоматтык түрдө балабызга жинибиз келип баштайт. Эгер кызыбыздын чачын тарап отурган болсок, апа кыздын чачын тарап отурганда, кызы кыймылдап ийет го, кыймылдап ийгенде апанын жини дагы эле келип кетип туруп башына чаап ийиши мүмкүн, же болбосо кыймылдап отурчу, эмне болуп атасың, нервиме тийбей деп мындай кыйкырып ийет дагы. Анан кийин бир 2-3 сааттан кийин бечара кызым жөн эле кыйкырып салдым деп ойлойт да. Эмне үчүн кыйкырып атканын өзү билбейт да. Себеби ошол өзү кичинекейинде апасы чачын оорутуп тараган же оорутуп өргөн, чачын тарап атканда дайыма уруш болгон, чач ооруйт го, кыймылдаганда апасы урган, кыймылдай отур деп денеси ошолорду автоматтык түрдө эстейт дагы. Анан кызына агрессиясын чыгарып ийет да. Балдарда деле ошондой. Ошон үчүн биз балдарды эмоция менен тааныштырышыбыз керек 3 жашка чейинчи. Тарынган болсо, тарынып калдың балам десек, бала, бул тарынышты сезим турбайбы, мен тарынып аткан турбаймынбы деп ойлонот да балачы. Коркуп кеткен болсо, сен коркуп кеттиңби? Эмнеден коркуп кеттиң деген болсо, бул коркуу сезим экен деп ойлойт. Биз сезимдердин аты менен айтпайбыз эле. Жөн, кыйкырба, эмне болуп атасың дей беребиз. Бала өзүн өзү түшүнбөй баштайт да. Эми сезимдер көп да. Бир сонун оюнчукту көрүп сүйүнүп аткан болсо, бактылуусуңбу балам десе, бактылуулук ушундай турбайбы деп бала түшүнүп ар бир сезимдин аты менен айтышыбыз керек да. Мен бактылуумун деп өзүбүздө айтышыбыз керек. Мен сага тарынып калдым, мен чочуп кеттим, мен тарындым, корктум деген сыяктуу эми көп да бул сезимдердин түрү. Интернеттен издесе аябай көп. 3 жаштан кийин бала ошо сезимдерин колдонуп баштайт, аты менен айтып баштайт да. Биз сезимдерди атын билбеген үчүн да сих пор азыр аялдар эгер күйөөсүнө тарынган болсо, мен сага тарынып калдым деп айта албайт да. Унчукпай эле айтышат да, бизге келиндер айтып калат да. Мен тарындым, бирок тарынганын билгизбесем деле өзүнчө эле эмнеге тарынып атасың деп айтышат. Мен билгизген эмесмин дейт. Ал билгизген менен билгизбей тарындым деп оозу менен айтпаган менен анын денеси билгизип коет атпайбы? Кулжуң дейт, иштерди катуу жабышы мүмкүн, пиалалар катуу коюлуп кетиши мүмкүн, денеси менен билгизет да. Ошолорду биз ачык айтып үйрөнгөндө ошондой үй бүлөдө конфликт болбойт да. Урматтуу эжелер, тарындым деп айтышты үйрөнүшүбүз керек экен. Мен сага ачуум келип баштады деген Биз дагы айта беришибиз керек. Ооба, анан чото кыжырым келип атат. Ооба, мен кыжырым келе баштады. Кое тур, азыр ушуну сүйлөшпөй эле коелу депчи. Анан кичинекейинде ошол терс сезимдерин чыгартпаган балдар чоңойгондо, кичинекейинде эле өзү негизи ушуну айтып кетейин. Анан балдар аны жүгүрүп, ойноп, кыйкырып ойношот го, үйдү башына кийип алышат. Ошентип чыгарат да, баягы биз ыйлатпай, чочутпай, тарынтпай коебуз го, ошолор ичинде чогулуп калат да. Ошолорду бала денеси менен чыгарып баштайт да, жүгүрүп, топ деп, аякка аяп жүгүрүп, бияга жастарды ыргытып, анан аны да тыябыз да бизчи. Ой кыйкырба, ой жүгүрбө деп элечи, балдарды кыймылдатпай эле отургузгубуз келеби эмне? Чоң бир серьезный киши болуп отуруш керек да. Эгер ошол жүгүртпөй аны да тыя берген болсок, бул сезимдер сөзсүз бир жерден чыгыш керек да, ден соолугунан чыгып кетет. Ошондо дагы оорулар менен пайда болушу мүмкүн. Эгер оорубай, эгер ичинде калып чоңоюп кеткен болсо, бул чоңойгондон кийин көпчүлүктөр менен сүйлөшө албай отура алышпайт да буларчы. Себеби ошо көпчүлүк сүйлөшүп аткан жерде сөзсүз анын жаралуу жерине тие турган, баягы ичинде толуп кеткөн да.
тиет да, жан дүйнөсү ооруп жүрөгү ачышып кетет, анан маанайлар ачылбай түнт болгон болот го журалардын арасында делечи, анан көпчүлүктө отурбай качып кете берет. Себеби сөзсүз көпчүлүктүн арасында бирөөнүн сөзү болбосо бирөөнүн сөзү жан дүйнөсүн оорутат да, ошону жан дүйнөсүн ооруткусу келбей булар качат көпчүлүктөн. Анан үй бүлөсүндөгү проблемаларды ачык сүйлөшө албайт. Аял бир нерсе десе, күйөөсү бир нерсе десе, койчу деп эле кете берет. Себеби аны укса бияна батпайт да, жарылып кетет да. Ошон үчүн азыркы учурда проблемаларын тозо берет. Ошондуктан бул жакта терс сезимдерди, жаман, таарыныч, баягы болбогон нерселердин баардыгын чыгарып бошотуп коюшубуз керек. Жарылып азыркы учур менен жашашыбыз керек да. Демек, бала ыйлап атса, мындай, аны кесип салбай? Ооба, ыйлаганын себебин сураш керек. Бала түшүндүрөт да. Анан бала түшүндүрө албай ойлонот, кыска сүйлөйт, анда да уга албай шашылабыз да. Биз каяка шашабыз билбейм. Анан шашылабыз. Болчу десе сүйлөчү, же болбосо баланы толук укпай басып кетебиз. Анан бала мен туура эмес түшүндүрүп алдым деп ойлойт дагы. Анан кийинкиде сураганда тез сүйлөгөнгө аракет кылып баштайт дагы. Ойлору көбөйүп кетет да, балдар оюн топтоп айта албайт дагы. Анан баягы сөзүн айтып токтоп атып, анан кекечтик ушундан да пайда болуп калат да. Ушу психологиядан дагычы. Ата энеме кетип калгычагында мен оюмду тезирээк айтып калайын дейт, бирок бул жагынан ойлору көп, каягын порядкалап чыгарышын билбейт, иреттеп. Анан кийин ойду келди сүйлөп баштайт дагы, анан кийин кекеч деп атып, кекечтик пайда болуп калат. Ошону бала сүйлөп бүткүчөңдө көзүнө карап угуп турушубуз керек да. Бул турмуш тиричилик кичине туруп туруш керек да, бала болуп аткандачы. Балалуу болгонго биз психологиялык жактан даяр болушубуз керек. Кээбиркилер эрге тийип, жаш эле балалуу болуп алдым дейт. Жаш эмес, сен эрге тийгенге даяр болдуңбу? Боюңда 9 ай болдубу? Сен бала болгонго даяр болушуң керек да. Анан биз дайыма эле налып жашай беребиз. Ушу ой 9 ай талак болдум, кыйналдым, бала көтөрдүм, анан бала төрөлгөндөн кийин түн уктабадым деген сыяктуу ошо ар бир нерседен рахат алышты үйрөнүшүбүз керек да. Кайта ал нерселер кайталана бербейт да. Бул жашоодо сага бир келет такыр апа атына сизди татыктуу кылып, сизди апа кылып аткан үчүн балдарды биз сыйлашыбыз керек да, жок дегендечи. Сиз балаңыз болбосо апа атына татыктуу болмок эмессиз да. Баланын сөзүнө зар болгондор көп. Ошо бала төрөлгөндө кичинекей аллейинен рахаттанып, анан кийин жөрмөлөгөндөн рахаттанып, биз болсо кечкени алып жүрөбүз, жөрмөлөсө жаман экен, басып калса жаман экен депчи. Анан дагы жаш келиндерге айта кетчү нерсе, бул балдарды эшикке таза абага жуттуруп келиш керек го. Үйдөн чыгып, таза абага жуттуруп келдим деген эле птичка койсо эле болду да. Эшикке чыгып туруп эле апалар телефонуна кармап, балдардын коляскадан айлантып эле алып келип туруп, болду, үйгө алып кирип коет, птичка коюлду, таза аба жуткузуп келдим дейт да. Отчет да. Анан же болсо басып калган баланы жетелеп диңдетип алып, бала өзүнчө айланып жүрөт. Анан кийин өздөрү келе берет. Ошо эшикке чыкканда балабыз сөзгө түшүнүп баштайт да, 1 жаштан, 2 жаштан эле биз ошо алам менен тааныштырып башташыбыз керек да. Эшикте биз таанытчу нерселер аябай көп да. Асман, жер, чөптүн түрлөрү, чымчыктар, өрдүк, суу, зданиялар, парктардын аттарын интернеттен карап эгер өзүбүз билбеген болсок, бүт ошолорду балдарыбызга тааныштырып, айтып берип, айлантып, анан балабыз ошондо канааттанып, мээси дагы көп маалымат алгандыктан чарчайт да, келип алып сонун уктап калат да. Кээбирки жаш энелер айтат, мен айланып эшикке чыгып таза жуткузгум келдим го, да эмнеге ыйлайсың, эмнеге жактайсың деген сыяктуу. Бала тойбой калды да, айлантып эле алып келип коет да. Анан да бала бир кумурсканы же бир гүлдү 100 жолу карашы мүмкүн. Биз кечке ушуну карай бересиңби, бас бияка дейбиз. Биз өзүбүз аны көрүп жадагандырбыз, бирок бала үчүн ал жаңылык нерсе экенин унутпашыбыз керек да. Баланы карасын, изилдеп, ал жашоону изилдеп атат да. Тоскоолдук бербешибиз керек. Кадимкидей балдарга тааныштырышыбыз керек. Мен балдарым суббота воскресенье сылган күнү кадимкидей чоң семинарга даярланат болчумун. Эмнени сүйлөп берсем балдарыма депчи. Ул балдар үчүн спортсмендер, футболисттер, боксерлордун баарын өмүр баяндарынан бери билип бүткөнмүн. Балдары менен сүйлөшкөнгө кызыктуу болуш үчүн аларга айтып берип, телефондон көргөнгө караганда ападан уккан аларга кызыктуураак да. Алар телефондоруна коюшуп, суббота воскресенье апа сүйлөп бериңизчи дейт. Аларга сөзүм түгөнүп калбаш үчүн атайын даярланчумун. Кызыктуу болуш үчүн дүйнөлүк жаңылыктардан аялдар үчүн деле айтып кетем. Күйөөңөргө деле ошолорду айтып берсеңер, күйөөңөр биринчи койчу аны билем деши мүмкүн, бирок
ичинен деп кийин эртеси досторуна айтып берип атканын байкайсыңар, ушундай экен деген сыяктуучу. Күйөөлөргө деле жаңылыктарды кызык да, балдарыбызга дүйнөлүк жаңылыктардан айтып бериңиздер, Кыргызстандын жаңылыктары, өзүбүздүн туугандардын жаңылыктарынан азыр эми айта турган нерселер аябай көп да. Чоң рахмат эжелер, карындаштар. Сурооңуздар, сунушуңуздар, талабыңыздар болсо биздин Instagram баракчага жазыңыздар. Эженин Instagram баракчасына жазыңыздар. Балдар жана жогоруда айтып өткөндөй, балдар психологиясы боюнча Адис эжебиз бүгүн бизде кызматта. Хайрулла Рахматилла уулу болду, оператор, монтажер, жана Манас Абдыразаков болду. Чоң рахмат, жакшы туруңуздар.